Быстро пошли. Буга чейинки төрөтүм дагы операция жолу менен болгон. Бул төрөтүм дагы операция жолу менен төрөдүм. 8 октябрь күнү кайрылдым. Түштөн кийин кайрылдым. Барганымда мен аябай жакшы кабыл алышты. Ушунчалык адам аябай көп экен. Бирок көптүгүнө карабастан мен давление менен ишик менен барганым үчүн как оор акыбалдагы аял катары кабыл алышты дагы сразу эле мага биринчи жардамды көрсөтүштү. Баламды алгандан кийин столик алышты, детский столик, там аппарат, бирок мурункусундай жок эле. Бунусунда мындай сонун өзүнүн сигналдары менен өзүнүн баар нерсесин көрсөтүп турган аппарат экен. Анан мындай түшүнбөдүм, бирок ошол жерде ошол столикте эле балама биринчи жардам көрсөтүштү. Биринчи жардам көрсөткөндүгү үчүн айтышты, ошо балаңа жакшы жардам көрсөтүлдү, биринчи жардам, ошон үчүн балаңды кайра эле өзүң жаныңда калат. 6 айына толгондо уже кылыктары чыгып баштайт экен. Эмнесине сүйүнөмүн, балама дагы, өзүмө дагы кислород десе кислород, ошол эле жерде балама өзүмдүн көз алдымда, убагында биринчи жардамды көрсөтүүчү мындай эмелер бар экен да. Бүт шарттар түзүлүптүр. Биринчи барганымда андай эмес болчу, анан баардыгы ремонттору дагы жакшы, мындай пластиктен дегендей азыр эми заманбап техникалар, өзгөрүүлөр дагы жакшы болуп калыптыр. Жылдан жылга ара төрөлгөн балдардын проценти өсүп жатат. Мындай учурларда бизге ушул СИПАП аппараттарды ар бир төрөт болгон жерде СИПАП аппараты болуш керек. ЮНИСЕФ биз үчүн өтө чоң эмгек жасады. Биз көп жылдан бери биргеликте иштеп келдик. СИПАП аппараты бүгүнкү күндө биздин родзалда 2 жерде, операционный блокто и биздин отделение реанимации новорожденного. Ара төрөлгөн балдарды сактап калууда өтө чоң эмгек жасалды. Жасалып атат, дагы да жасала бермекчи. Биздин оюбузча бүгүнкү күндө ара төрөлгөн балдардын жашап кетүү шарты өтө чоң болуп атат.